бул отделение толук капитальный ремонттон өттү. Быйылкы жылдын 2023 жыл болсо төрөт бөлүмү ремонт болду. Андан тышкары патология беременных деп коебуз, кош бойлуу аялдардын бөлүмү, ал бөлүмдө дагы ремонт болгон, капитальный ремонт. Андан тышкары экинчи акушерское отделение, 50 койканы түзгөн отделение ремонт болгон, 5 бөлүм толук капремонттон өттү. Бардык техникалар алынды, ар бир бөлүмдө аппарат жетиштүү. 2023 жылдын ичинде Борбордук перинаталдык центрде болгон 11 айдын ичинде болгон төрөттүн саны 9201 түштү. Анын ичинен 1400 бала ара төрөлгөн балдар. Жалпы саны 1004 болсо, анын ичинен 149 кош эми балдар төрөлдү, 4 бала 3 эми төрөлдү. Анан четверня деп коебуз, алардан бир бала, бир төрөт четверня менен төрөлдү. Ошол жерге келип экинчи балалуу болуп отурам. Биринчимди башка жактан төрөдүм элем. Условиясы аябай жакшы экен. Өзүңүздөр көрүп тургандай абдан жылуу бияк. Анан уходу жакшы экен аябай. Тамак ашыма чейин 3 маал тамак берилет экен. Баланы болсо деген каждый 2 саат сайын келип карап атышты. Мени 3 саат сайын келип давлениямды текшерип,